Урматтуу Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын делегаттары, урматтуу агайын жок туугандар, урматтуу Адакан Кимсенбаевич. Адакан Кимсенбаевичке чоң рахмат. Анткени бул ар тармактуу жигит экенин өзү көрсөттү. Ошон үчүн мына бул адабият менен маданиятты ушунчалык терең сыйлаган, урматтаган адам экенин бизге көрсөттү. Сүйлөшкөндө да ошол тармагын Темирлан ага мүмкүн болсо ушу маданиятты көтөрөлү. Маданиятсыз биз эчтеке кыла албайбыз деген бир ушундай сонун сөздөрүн айтты. Анан биз макул болдук. Мен Адакан Кимсенбаевичтин бир нерсесин мен жакшы билем да, бул муштумдай болгон жүрөгүнө кыргыздын ала тоосун, кыргыз журтун, элин батырып алган жигит. Эч кимге бербей. Анан мен айтар элем, ар бирибиздин жүрөгүбүздө ошол кыргыз элин ала тоону батырып алышыбыз керек. Айланайын туугандар. Ошондо гана биз элдин мүдөөсүн аткара алабыз. Илгери кыргыз аталар айткан, кыргызга кут түшкөн жерде. Ал кут түшкөн жер ал алтыны кыргыздын. Алтын канчалык жердин алдында жатса, нурун чачып, ошол жерде ырыскы болуп турат деген. Ал теңири менен космос менен байланышып турат деп айткан. Ошон үчүн кыргыз эл эч качан алтынга тийбей сактап келген. Керемет төрлөрүбүз куурап баратат. Керемет гүлзарлуу жайлоолорубуз куурап баратат. Алар жана көргө айланып баратат. Мына ошону көргөндө жүрөк сыздап көзүңөн жаш аласың. Кайран ата-бабалардын керемет жерлери эмнеге айланып баратат деп. Түбөлүк көргө айландырып коюп атат. Мына ошону көрдүк. Ошонун алдында чети баштуу ажуударды көмүп кетип атышат. Бир күнү чыгат башын кылтайтып. Мына ошону элге жеткиришибиз керек. Урматтуу туугандар, мына ошолорду эстеп жалаң гана маданият эмес, элдин да жашоосун, элдин да тиричилигин ойлоп биз чыгып атабыз. Жүрөгүбүздү жалын кылып. Андан сырткары мен элге айтып атам, кагалайын туугандар, кыргыздын жигиттери элиңерди акча берип кул кылбагылачы дейм. Жогору жакка бара турган адамдар эч качан акча бербейт элине. Элинен бат алат. Элинен кайра жакшы нерселерди алат. Анан ошондо гана аттанат. А мен элге айтып атам, кул болбагылачы кагалайындар. Кылмыштуулук аралашпагыла. Коррупцияны карапайым эл силер баштап коюшуңар мүмкүн. Анан жогору жактагылар кантип айтасыңар? Эртең коррупция болуп атат деп. Мына ошонун баарын эсиңерге алгыла деп жалындап күйүп чыгып атабыз. Кагалайын туугандар, ошого жеткирбейли. Ошон үчүн мен ойлойм, мына бүгүнкү мына жерде отургандар бардыгыбыз бир дем менен, бир күч менен, бир жакшынакай тилек менен, ниет менен кыргыз деген улуу журт үчүн бир чоң казатка аттаналы деп турам. Келиңиздер, ушу Адаканкындай жүрөк болсун ар бирибизде. Ар бирибизде тунук сезимдер болсун. Ошону менен таптаза ыйык тунук сезимдер менен чоң жарышка аттаналы. Кудай буйруса чындык жеңет, жеңиш биздики болот кагалайын туугандар. Рахмат чоң.